шайлоонун жазга жылышына макулсузбу? Кечеңдеп кетет деп ойлойм. Эртеле болгону жакшы го шайлоонун. Ошол шайлоо элдик шайлоо болсун, бийликтер шайлоосун, эл шайласын, жакшы шайласын. Элдин жалпы желдик шайлоо болсун. Депутаттар өздөрүнө кайра выгодный бирдемелердин ойлоп табыш үчүн эле жылдырып атабы деп ойлойм да мен. Эми билбейм кандай. Менин оюм ал өзлөрүнүн выгодасына жараша жылдырып атат деп ойлойм. Согласна. Лишь бы удачно прошли бы, без эксцессов. А то я уже устала эти революции, коронавирусы. Народ устает морально, понимаете? Вот пусть они пройдут выборы прозрачно, и чтобы народ не возмущался. Надо молодежи работу дать, ходят, слоняются. Айырмас мне. Декабрьда было как-то главное, чтобы честные выборы были. Вот я только за это. Шайлоо эми жакшы иш баштап атат го, сүйлөгөн сөздөрү жакшы. Ушу үмүт кылып атабыз. Келечекте оңдойт го, жашоодо оңдойт го деп. Эми бардыгы эле болуп аткан ошондой кылышат, анан кийин эле аягына чыкпай калышып атпайбы? Бирок жазга жылганда макулсузбу? Эртерээк болсун дебейсизби? Эртерээк эле болгон жакшы го, бардык нерсенин эрте болгон жакшы да. Обязательно өтүш керек выбор. Күзтө, тез аранын ичинде өтүш керек, бирок Садыр Жапаров айткан аднам аднаттуу кылам депчи. Депутаттарды. Ошол партийный система эмес. Айыл жерлеринен депутаттар шайланыш керек. Ошол. Жазга Жок, жылдырганга макул эмес. Жок, макул эмес. Эмнеге? Анткени деген шайлоо деген эрте болуп эрте чечилген жакшы да биз үчүн. Эми баарыбыздын тилегибиз ушул. Шайлоо таза өтсүн, эл тынч болсун, баарына тынчтык, жакшылык ошол. Эми тынч өтөт деп үмүт кылып атабыз, тынч өтсүн эми экинчиси. Ооба, макулмун. Я уже никак ни на что не смотрю. Надоело все. Бардак этот надоело. Конечно, макул эмесмин. Ага чейин эмне гана болбойт, потому что бул выборда результат көргөн жокпуз. Конечно, баары голосду сатып алышты. Это уже ясно эле көрүнүп турду да. Положительно смотрим. Потому что надо подготовиться, чтобы опять не было такого скандала и такой борьбы. Эми кийин кайсы убакыт келсе эми бул шайлап алсак болот да мисалы.